Саламатсыздарбы, жалпы FakKG YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Эсиңиздерде болсо, буга чейин бизге максат аттуу жараныбыз ушул күч органдары тарабынан адилетсиздикке дуушар болуп жаткандыгын айтып кайрылган. Бүгүн Максат байке ушул өкмөт үйүнүн алдына наразычылыгын айтып чыгыптыр. Максат байке, эмне себептен өкмөт үйүнүн алдына чыктыңыз? Мен буга чейин 6 ай болуп калды да буларга кайрылганымачы. Эч кимиси жакшылап карап бербей атат бул жумушту. Аркаман коркутуулар, үркүтүүлөр болуп атат. Баягы айтпадым беле буга чейинки кайрылуумда коркутуп атышат, үркүтүп атышат депчи. Күнүгө эле ошо бирден экиден бала мас болуп келет, соо болуп келет, же тынч уктатышпайт же ушундай болуп атат да. Аябай эле. Анан өкмөт үйүнүн алдына чыгып азыр кимге наразычылыгыңызды билдирейин деп атасыз? Кандай бир митинг кылайын деген оюңуз барбы? Эмне себептен чыктыңыз? Жок, митинг деле эмес, буга чейинки кайрылуумда айтып кеткем мен. Ушу эч ким карап бербесе мен өзүм жолун табам, мен өзүм байкаштырам дебедим беле. Ошол нерсени ошол сөзүмө бүгүн турайын деп чечтим да. Ошондо сиз азыр өкмөт үйүнүн алдына өзүңүздүн жаныңызды кыйуу үчүн келдиңизби? Эгерде карап беришпесе аракет кылам мен. Чыдабай калдым ошо булар. Сиз азыр кимге кайрылуу жасап, кимге кайрыласыз бул жерден? УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, президент Садыр Жапаровго. Эгерде муну жакшылап карап беришпесе, анда Аламидин Роудуга айта кетет элем да, мен жанагы бир кагаз менен бүтүрөбүз деп атпады эле, ошол кагазыңарды эми бүгүн даярдай бергиле дейин дегем. 2,5-3кө чейин күтөм да мен. Болбосо чыдабай калдым мен, эптеп өзүм жолун табам мен, байкаштырам. Булар деген баягы дагы деле өздөрү билип жок нерсени бар кылып атышат да азыр. Аламидин Роудусу илгиз тергөөчүчү. Ошо дагы деле кыйнайт. Өздөрү жолобойт жаныма жакын. Киядаң жөнөт, анан мунуңу жөнөт дешип эле күнүгө кыйнап ушундай болуп атат. Ар кимди жөнөтүшөт, ар кандай варианттарга салып кыйноого алып атышат. Эмне кыйноолорду көргөзүштү мисалы үчүн? Кече мисалы үчүн 2 бала келип мондой эле кадимкидей эле атымы айтып эле алдыман келди, максатсың ооба. Эркек болбойсуңбу? Мен сага эркек болбогондо мен халатчан же юбкачан кетип атканымды көрүп атасыңбы? Эркек элемин десем, алдыгын сүйлөбөсөң деп тепти да. Мен муну колго тийип калдым могул жака. Аны көргөн досум бар. Ага эчтеке деген жокмун, бирок сүйлөгөн да жокмун, ошо басып кетип калдым да. Ошо дос баламдын үй жагынан болуп атат да бул нерсечи. Кече күнү болду бул, Ооба, кече кечкурун болду да. Буга чейин ошол тергөөчүлөр же милиция кызматкерлери тарабынан дагы ушундай кордуктар болду беле? Жок, болгону күнүгө бир маал масы, соосу ар кандай болуп кирип келип атышат ошо дос балам үйүнө чейинчи. Кирип келип эле буттары менен кирип келип эле ушундай андай мындай деп анан дос балам чык, эшикке чыгып сүйлө деп ушундай нерселер болуп атат. Күнүгө болуп атат мындай нерсечи. Бирдеке кыла албайтышабы? Ошон үчүн мен бул жакка жеткирип алайын. Президентибизге, анан кийин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге жеткирип алайын дегем. Азыр мен өзүм келип бир сери аракет кылып көрөм. Буга чейин кайрылып чарчап калдым иши кылып. Булар эч кабары жок. Ушул Аламидин Роудунун, ошо Аламидиндин Роудусунун айланасын караган полный кишилерге мен ушу нерсени жакшылап көтөрүп берип коюшун суранам да президентибизден, дагы эле Камчыбек Ташиевденчи. Ушуну карап берип коюшсун, карабаса бүгүн буйруса сөзсүз сөзүмө турам мен. Биз эме митинг кылып анан кийин элдин алдына элдерди чогултуп мен мактанбайм да, ушул аракет кылам. Бул президентибиздин эч кандай мунун алдына эле келип өмүрүмдү кыйып коеюн деген жерим жок. Мен бөлөк жерге деле жылпар болуп кыйганга аракет кылам, бирок могул жерде акыйкаттыкты эч ким издеп карап бербей атышат да. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, мына ушул азыр бүгүн 15-июль саат 12ден өтүп калды. Эгерде Максат аттуу жараныбыздын иши саат 2:30-3 чейин каралбай турган болсо, анда ал өзүнүн өмүрүнө дагы коркунуч жаратышы мүмкүн. Ошондуктан биз күч органдарынан суранат элек, ишин адилеттүү түрдө кайрадан карап чыгууңуздарды өтүнөбүз.